Салам, менин атым Даг. Мен сизге эмне кылгыңыз келет функциясын көрсөткүм келет. Бул офис 2016да жардам алуунун жаңы жолу жана бул жөн гана жардам эмес. Бул стероидтерге жардам берүү сыяктуу. Бул тезирээк иштөөнүн бир жолу. Эми сизге жардам керек болгондо сиз F1 баскычын басып, аны кыла аласыз же суроо белгисин издейсиз. Эми лампочканы табышыңыз керек. Ford 2016 лампочкасы бар жана мен сызгыч кошкум келет. Мен сызгыч тептерип Enter баскычын бастым. Караңыз, сызгыч эми бар. Баары эле тез иштебейт, бирок мен көрсөтүп берейин. Мен бул текстти форматтагым келет. Аны эки тилге бөлгүм келет. Мен текстти тандап, сиз эмне кылгыңыз келет функциясына барып, мамычаларды киргизип карайм. Сиз киргизгенге үлгүрбөй эле маалымат алам. Эми эгер мен мамычалар жөнүндө окугум келсе, мен муну жардам алуу функциясын колдонуп кыла алам. Бирок мен эки мамычаны түзгүм келет жана мен муну ушул жерден кыла алам. Эмне кылгыңыз келет функциясы унутканымды да эстейт. Мисалы мен жашыруун деген жазуусу бар чоң мөрдү кошкум келет. Мен жашыруун деп киргизем, жананы астыртын деп аташат. Мен бул жерди басып фондордун толук галереясын алам. Эмне кылгыңыз келет функциясын чакыруу үчүн клавиатуранын жарлыгы Alt+Q. Эми мен Outlook 2016дамын. Мен Alt кошу Q баскычтарын бастым. Менде эмне кылгыңыз келет терезеси пайда болот. Эми менин акыркы буйруктарым бул жерде көрсөтүлөт. Эгерде мен аларды колдонгум келсе, бирок мен бул билдирүүнү башка жака жибергим келет. Сиз Outlook'та билдирүүлөрдү жөнөтө аларыңызды билесизби? Эмне кылгыңыз келет, аны сөзсүз билет. Мен алдыга деп терип, андан кийин башка жылдыруу аракеттери жана билдирүүнү багыттоо дегенди тандайм. Абдан жакшы. Эми мен жашыруун көчүрмө кошкум келет. Аны бул жерден көрбөй калдым жана каяктан издеш керек экени эсимде жок. Ошондуктан мен Alt кошу Q баскычтарын басып терем. Мага жашыруун көчүрмө деп терүүнүн деле кереги жок. Бул мурда эле сакталып калган. Мен аны тандайм жана бул катты алуучулардын катарына кошом. Office 2016-ны кийинки жолу колдонгонуңузда эмне кылгыңыз келет функциясын колдонуңуз. Лампаны издеңиз.